МАЗ абалында машина айдаган Гүлнур Сатылганова кармалды. РЧ Гүлнур Сатылганова МАЗ абалында унаа башкарып бараткан жеринен кармалган видео тарады. Окуя болжол менен 27 октябрь күнү болгон. Милиция кызматкери РЧнын Toyota Land Cruiser Prado унаасы коопсуз шаар боюнча айып пулдары төлөнбөгөнү үчүн токтоткон. Сатылганова спирт ичимдигин ичкенге шек жаратып, наркологиялык борбордон текшерүүдөн өткөн. Жыйынтыгында анын спирт ичимдигинин ичкени аныкталган. Эми электриктер иш таштайт. Улуттук энергия холдинг ачык акционердик коомунун алдында Түндүк электро ачык акционердик коомунун кызматкерлери нааразычылык акциясына чыгышат. Бул тууралуу Өздүк булактар маалымдаган. Нааразычылыктын себеби Түндүк электро АККнын башкы директору Доскулбек Мурзаевди кызматтан алып, ордуна Улан Астаркуловдун дайындалышы болгон. Улан Астаркуловдун дайындалышы мамлекеттик мүлк фонду жана Улуттук энергия холдинг менен макулдашылганы айтылат. Бирок бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров маалыматы барбы же жокпу белгисиз деп жазат Прогресс. Асел Кадырбекованын көзү начарлап жардам сурап жатат. Айчырай суу Асел Кадырбекова кийинки мезгилдерде ден соолугу үчүн күрөшүп жаткандыгы белгилүү. Кийинки күндөрү ал дагы бир маалыматты таратты. Анда ачык айтпаса да көзүндө проблемалар башталгандыгын билдирди. Ооба, көздүн көрбөй калуусу ким үчүн болбосун трагедияга жакын сезим алып келет. Асел күчтүү көз доктур болсо кабарлап коюуну өтүнгөн. Акыбалы абдан оор экенин жана чыдамсыздык менен жардам күтөөрүн кошумчалаган. Биз билгенден Кыргызстанда көз ооруларына каршы медицина күчтүү өнүккөн. Абдан тажрыйбалуу жана чебер адистери да бар. Кадырбековага ошолордун жардамы тиет деп үмүт кылалы деп жазат Аргумент KG. Каныбек Осмоналиев, профессор. Чукул конституциялык реформа бул карапайым элдин талабы. Назарнюс маалымат агенттиги Каныбек Осмоналиев менен саясатта кайчы пикир жараткан айрым маселелердин алкагында баарлашкан. Каныбек агай, Адаха Мадумаров бүгүнкү күндө бийлик башында кабыл алынып жаткан чечимдерди түздөн-түз узурпация деп атады го. Ал турсун президенттин милдетин аткаруучу адам конституцияны өзгөртүүгө да, референдум жарыялоого да мыйзамдуу укугу жок деди го. Мадумаровдун айтканда чындык барбы же жаңы бийликке бут тосуу болуп жатабы? Азыр Кыргызстан дагы бир жолу кыйын кезеңди башынан өткөрүп келет. 2005, 2010, 2020 жылдар кыргыз элин чоң сыноолорго тушуктуруп, кезектеги өзүнүн ташпор президенттерин азабын тартып отурат. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков кландары Кыргызга көп түйшүктөрдү артып кетишти. Эми алар тарыхтан биротоло кетишип, элге кылган жамандыктары өздөрү менен кошо кетсе жакшы болот. Бул сапар Кыргызым дагы бир жолу селкенди. Элдин жаңы катуу талабы коюлду. 5-6 октябрда карапайым эл тарабынан бийликтин структурасын түп тамырынан бери өзгөртүү талабы белгиленди. Аны тез иш жүзүнө ашыруу үчүн эл жаңы лидерин тапты. Ал жоопту вазифа көптөн бери жазыксыз азап тартып жүргөн белгилүү саясатчы Садыр Жапаровдун бешенесине туура келди. Конституциялык реформаны талап кылган элдин мүдөөсү биринчи орунга алып чыгылды дагы. Аянттарда топтолгон көптөгөн эл, алардын басымдуу көпчүлүгү жаштар ушул гана талапка көңүл буруп туруп алышты. Мындай кырдаалда кескин конституциялык реформаны ишке бачым ашыруу гана абалды турукташтырууга алып келет болчу. Элди алдап кичине эле болор болбос өзгөртүүлөрдү киргизе коюмуш болуу көп жаңжалдарга алып келери белгилүү болуп калды. Ошондуктан Садыр Жапаров баштаган команда чечкиндүү кадамдарга барып жатат. Депутаттар акырында түшүнүштү окшойт, көпчүлүк добуш менен колдоп беришти. Эми мындайда албетте каршы чыккандар болбой койбойт. Белгилүү саясатчы Адаха Мадумаров ошол жагына көп көңүл бурууда. Бул нормалдуу эле саясий жүрүштөр. Эң башкысы экөөнүн тең ички туюмдары эл үчүн болуусу керек. Экөө тең Кыргыздын татыктуу уулдары. Акырында саясий компромисстерге барышат деген ойдомун. Албетте өтө эле радикалдуу көз караштагы башка саясатчылар дагы чыгышууда. Менимче көпчүлүгүнүн көөдөнүн кереги жок эмоциялар менен түшүнүксүз көз караштар ээлеп алгандай туюлат. Так ошол жаңы реформаторлорго бут тосуп жатышат. Жаңы бийлик кадр алмаштыруу менен гана алек болуп, баары меники деген жаман адатка түшүп алган жокпу? Жаңы бийликтин иштөө темпин жана графигин көрүп билип тургандар андай сөздү айтышпайт. Менимче көбүнчө ушагайыңдар орун алып кетүүдө. Кадр маселелерине келсек, жаңы өкмөттүн курамдарына кандай гана партиялардын же саясий топтордун өкүлдөрү келишпеди. Көрүнүп эле турбайбы? Бир аз адилет бололу да. Мен алардын кадр саясаттарын идеалдуу деп айта албайм, бирок Садыр Жапаров өзү деле айтып жатпайбы? Булар 2-3 айлык мөөнөт менен эле иштеп жатышат деп. Ишенип туралы, Жапаровдун өкмөтүндөгүлөрдүн кимиси ким экендиген тез аран ичинде эле ашкере болуп калат. Абалды стабилдештирип алышса, анан накта кесипкөй адистер келишет деп ойлойм.
Садыр Жапаров баш мыйзамды одоно бузган чечимдерди кабыл алып, Мадумаров айткандай жоопкерчилиги чоң, кайнап турган казанга түшө турган жолду тандап алдыбы? Садыр Жапаров бүгүн элдик лидер болуп турганы менен ал бардык саясий күчтөр менен кеңешип жатат. Жогорку кеңештеги жана башка жерлердеги сөздөрүнөн эле көрүнүп турбайбы? Мыйзамды одоно бузганын эл электен өткөрүп байкап турат да. Биз унутпайлы, элдин талабы бул бийликтин структурасын түп тамырынан бери өзгөртүү, эски схеманы каалабайт. Эгерде дагы деле көшөкөрүлөнгөн күчтөр мурункудай кала берсин деп отуруп алышса, анда кыжыры келген эл өзү баарын биротоло ордуна коюп коет. Ал анда башкача сөз жана мамиле болуп калат. Кудай анын бетин ары кылсын. Садыр Жапаров шайлоолорду токтотуп, ага чейин өзүм падыша, өзүм прокурор, өзүм сот, өзүм өкмөтмүн, менден башка эч ким жок дегендей коркунучтуу позицияга, коркунучтуу жолго түшүп алдыбы? Садыр Жапаров өзү деле бүгүн интернет баракчасына ачык жазды го. 30 жылдан бери сөз сүйлөп келе жатабыз дегендей. Азыр эң башкысы мамилелердин эскалациясына жол бербейли. Кыргыздын келечегин ойлобогон күчтөр толтура. Алар Кыргыздын белдүү уул кыздарын кайраштырып, чабыштырып жатышат. Ошондуктан азыр келечекти гана ойлоого ар бирибиз жаш, карыдыбы, катуу милдеткербиз. Бул менин аксакалдык сөзүм жана кеңешим. Этият болгула, көрө оокат өтө берет. Бири-бириңерге түшүнүү менен мамиле кылып, чыдамкайлык касиетиңерден жазбагыла дейер элем. Баса, чукул конституциялык реформа эмнеге алып келет? Чукул конституциялык реформа бул карапайым элдин талабы. Ал эскиче жашоону эми каалабайт. Ал кээ бир саясатчыларга жагабы же жакпайбы көп мааниге ээ эмес. Ушул талапты чечкиндүүлүк менен ишке ашыра ала турган саясатчы же алардын тобу гана элдин купулуна толо алат жана колдоо табат. Садыр Жапаров дал ушул жол менен кетип бара жатат. Албетте тоскоолдуктар болот жана болуп жатат. Анткени жаңы түзүлүш жөнүндө сөз болуп турат. Ошондуктан баарыбыз башыбызды бириктирип, элдин келечеги үчүн болбогон амбицияларыбыздан арылалы жакшылар. БШКнын кысымга карабай шайлоо күнү жарыялаганы туурабы? БШКнын капысынан эле принципиалдуу жана мыйзамды көздүн карагындай сактап калганына баарыбыз таң калып отурабыз. Бул аракеттеринде бир мандем бардай. Болбосо 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жараксыз болуп калышына ким күнөөлүү эле? Дал ушул БШК эмес беле? Алар өздөрү жараксыз деп табышты го. Эми мурдагыдай эле эски формат менен баргылары келишип шайлоо жарыялашты. Туура, мыйзам боюнча ошондой. Бирок бул азаматтардын элдин алдындагы моралдык жоопкерчилиги деген түшүнүк эмне болду? Эмне кайрадан элдин кыжырын келтирип, дагы бир толкундоолорго түртүп жатышабы? Өткөндө Жээнбековду кетиришти эле, эми Садыр Жапаровго тиз салып кириштиби? Айтор суроолор көп. Албетте, саясий абалды БШКнын кээ бир мүчөлөрү атайлап корчотуп киришти, от менен ойной башташты. БШК бийликке баш ийбей жатабы же алар мыйзамдын талаптарын аткарып жатабы? Жакында парламент шайлоо кодексинин 2 беренесин ишин токтотуп туруу боюнча жаңы мыйзамын кабыл алды. Президенттин милдетин аткаруучу ал мыйзамга кол койду. Демек мыйзам күчүнө кирди. Андан ары 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо өткөрүлүүсү керек деген конституциялык талап аткарылып, бул мыйзам автоматтык түрдө күчүнө кирди. Эми аны эч ким жокко чыгара албайт. БШК аны деле уруп ойнобой 20 декабрда парламенттик шайлоо өткөрөм деп чамынып жатат. Алардын мындай аракеттери эмес. Бул өзүнчө эле саясий саботаж болууда. Эл мунун баарын көрүп турат. Элдин 5 октябрдагы талабы бирөө гана болгон. Ал конституциялык реформа. Ошондуктан БШК өнөр кылыктарын токтотушуп, мыйзамга моюн сунушса жакшы болор эле. Биринчи кезекте өзүлөрү үчүн, эл алардын кечээги кылмыштарын али унута элек. Референдумдан мурун президенттик шайлоо болгону туурабы? Президенттик шайлоонун мөөнөтүн эч ким жылдыра албайт. Ал конституциянын талабы. Андай-мындай сөздөр бул кээ бир азаматтардын айла кеткендеги маневралары болуп калат. Элди козутуп жаткандар дагы ошолор. Ал эми референдум сөзсүз керек. Анткени ал 5 октябрдагы окуялардын жаратуучусу болгон көпчүлүк элдин талабы. Ал аткарылмайынча эл тыным албайт. Бирок аны президенттик шайлоодон кийин мыйзам чегинде уюштурса болот. Конституцияга чынында эле көп оңдоп түзөтүүлөр зарыл болуп турат. Алдыга карай жылалы да. Баса, айрым саясатчылар, эксперттер Садыр Жапаров шайлоого барса, укуктун туңгуюкка кептелебиз деген ойлорун айтып жатышат го. Садыр Жапаров президенттикке барса кызматын өткөрүп берүү жөнүндө ачык билдирүү таратты. Бул зор саясий эрк болду. Аны азыр калың эл колдоп турат. Алардын ишениминен пайдаланып, мыйзам бузууга барган жок. Анан кайдагы туңгуюк болмок эле? ЖКнын төрагасы менен биринчи вице-премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу менен премьер-министрдин милдеттерин убактылуу аткара беришет. Мыйзамда мунун баары так көрсөтүлгөн.
Садыр Жапаров менен жолугушууга чет элдик элчилер келбей койду. 28 октябрда Садыр Жапаров Кыргызстанда аккредитацияланган дипломатиялык миссиялардын башчылары менен жолугушууну пландаштырган, бирок жолугушууга чет элдик элчилер келбей койду. Бул тууралуу белгилүү журналист Асель Оторбаева Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазып чыкты. Бул уятын жабуу үчүн чиновниктер бул жолугушуу кийинкиге калтырылганын айтышты. Садыр Жапаров дипломатиялык корпусту Кыргызстанда бардыгы сонун деп ишендиргиси келгени айдан ачык. Өлкө укуктук талаага кирди, кырдаал турукташты деп жатышат. Бирок бул КТРКга арналган жасалма саясий интригаларда тажрыйбасы жок карапайым айылдыктардын аң сезими үчүн иштелип чыккан, деди ал. Садыр Жапаров жардам сурай турган айдан ачык. Олигархтар катарга тизилип күмөндүү капиталына мунапыс берилишин каалагандар көрүнбөйт. Фактылар өтө катаал. Россия каржылык жардамды токтотту. Европа биримдигинин санариптештирүүгө 6 миллион евро бөлүп берүү кийинкиге калтырылды. Садыр Жапаров укуктук талаага сөз менен эмес, иш жүзүндө киргенге чейин эч бир чет өлкө жардам бербейт. Ошондуктан Садыр Жапаров парламенттик шайлоону өткөрүп, бийликтин бардык бутактарынын мыйзамдуу органдарын түзүү аяктаганга чейин конституция менен болгон интригалардан баш тартууга милдеттүү. Алгач бул кадрларды 2-3 күнгө дайындоолорду токтотуу керек, деп кошумчалады ал.